Жакында тетиги инвестиция келет экен Эмираттан. Ар кыл тармактарга келет экен. Көп акча келет экен, анан бөлүнөт экен да ар кыл тармактарга. Бул ИФКга да бөлүнөт экен. Айчарма тармагына жакында чоң кредит келет экен. Анан аны МВКларга, областтарга бөлөт экен. Сарайы бар кишилер 500 кой берип, анан козусун эле багып берет экенсиң. Андай экен, мындай экен, тигиндей экен деп. Бул жаңы түр аферист мошенниктердин сөздөрү да. Ага тиги президенттин баласын байланыштырып атыптыр. Ошол баласын тааныштарына берет экен, андай экен, мындай экен деп. Буларга ишенбесеңиздер, бизинчи келген кредиттердин баары мамлекетке келет, алар сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, анан биздин комитеттерден өтөт жогорку кеңештен. Азырынча андай тармакка келе элек. Келген кредиттердин баары биз конкреттүү түрдө целенаправленно бир багытта келет. Ошолорго багыттайт, өкмөт сүйлөшөт. Анан мамлекеттин органдарын алдап, бизге жакында мондай кредит келет, ошондон муну алып беребиз, тигини алып беребиз. Садыр Рапаровдун баласы менен, Ташиевдин баласы менен байланышым бар. Мен мындайм, мен тигиндейм дегендерге ишенбеңиздер. Алар калп. Анын баары ошол кишинин балдарынын атын колдонуп, мамлекеттик органдардын, жогорку кеңештин, өкмөттүн атын колдонуп, баарын ошол аферист кылып өзүнүн акча чогулткусу келгендер. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, урматтуу кулайык. Мындайларга ишенбесеңиздер, айыл өкмөт бар, район бар. Жок дегенде биздин Facebook баракчаларыбыз бар, бизге кайрылып турсаңыздар, биз силерге жолун көргөзүп беребиз. Мындайларга такыр ишенбегиле, мен тигием, тигин тигием, аны бат эле кыла коем деп. Мамлекеттик органдар буларга көңүл буруп атат, коопсуздук органдары буларга байланыш кылып атат, кайрылып атат, камап атат, кармап атат. Дагы эле болбогон бир желме кыздар экен. Урматтуу апалар, урматтуу эжелер, өзгөчө силер өтө ишеничек болуп иштеп атасыңар. Ушул жерден мен мамлекеттик коопсуздук кеңешине кайрылат элем. Айыл башчыларыңар, айыл өкмөттөр, акимдер кошо жүрөт. Ошолор иш чараларын уюштуруп берип атат. Ошолорго ардактуу атуу берип атат. Ушундай жалганчыларга бирдеме уюштурардан мурда мунун каражаты каяктан келип атат, эмне болуп атат, бир такташ керек да. Ушуга качан Совет Безопасности көңүл бурат. Ушундо мен сизден Иманкулов мырза, мен сизден суранып кетип элем, ушул иш чараларды көрүш керек да. Айыл башчыларын, айыл өкмөттөрдө, райондук акимият, даже кээ бир жерлерде губернаторлор жүрөт. Улар уюштуруп берип атасыңар. Ар кандай спорттук иш чараларга алаксытып, алданып атасыңар. Мына зачем мунун кереги бар? Кимге кереги бар мунун? Эмне үчүн алар силер колдоп атасыңар? Ардактуу атыл, ар кандай атылдарды берип атасыңар. Булар токтотуш керек да, элди алдаганды. Карагылачы канча алдамчылыктар болуп кетти. Бул мамлекетти түптө оңдоп келатканда мындайлар шылуундар боло берет. Ошон үчүн булар менен аеосуз күрөшүшүбүз керек. Ишенбеңиздер. Рахмат.